Өлкөдө коронавирус илдетинин болжолдуу 3 толкуну башталганы байкалууда. Ага илдетти жугузгандардын жана андан кайтыш болгондордун статистикасы далил. Өткөн суткада оорудан 6 киши каза болду, анын 4-өсү чүйдү. Ал эми экөө Бишкекте дарыланып жаткан. Илдет окуучулардан да көп катталууда. Ош шаарында дагы 2 окуучудан оору жаңы аныкталды. Алар окуган Разаков мектеби карантинге алынды. Ал эми Жалал Абад облусунда салыштырмалуу абал туруктуу. Азыркы учурда Жалал Абад областык клиникалык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүндө 15 бүгүн эртең 15 бейтап дарыланып жатат. Ичинен 3-өсүнүн акыбалы кичине оорураак, кислороддо турушат. Вакцинацияны COVID-19 каршы вакцинациянын биринчи этабын өттү. Бизге бөлүнгөн 300 дозаны биз толугу менен алып болдук. Алган вакцинация боюнча Кудай сактасын бир дагы побочный явление деп коебуз. Алынган вакцинадан бир мындай организмге коркунуч келтирген учур пока бизден катталган жок. Өлкөдө илдет мурда ооруп айыккандардан да кайрадан табылып жатат. Бул тууралуу министр Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Анын айтымында өкмөттүн карантин киргизүү тууралуу ниети жок. Вирустун алдын алуу үчүн эмдөө иштери уланууда. Былтыр ооругандардын көбү азыр кайра ооруй баштады. Себеби ошол былтыркы ооругандардан антитела деп коет, выработать эткен бул иммунитет. Алар жоголо баштайт. Окумуштуулардын айтышы боюнча 8 айдан 1 жылга чейин ошол антитела жетет экен. А биздикилер мынакей билесиздер, былтыр марттан баштап июлга чейин основной адамдар ооруду эле, алардын азыркылары көбүнүкү антителасы жок болуп калып, кайра ооруй башташты. Алгоритм боюнча эмдөөнүн биринчи этабы 29 апрелге чейин аякташы керек. Бирок өлкөдө вируска каршы эмделгендердин саны эми 10 миңге чамалады. Анын 1684-ü Жалал Абад облусуна тиешелүү. Адистердин айтымында өз каалоосу менен вакцина алууга кайрылган жарандардын катары калыңдап баратат. Медицинский работниктерден 1577 алынып туруп, ал эми многу күч түзүмдөр деп коебуз. Милициялардан, СМБлардан 8 адам, государственный служащийлерден 3 адам, и другие дегенде 93 адам болду. Другие ошо жерлерде журналисттер, каалоочулар, элдин арасында азыр вакцинага оң көз караштар пайда болуп калды. И көпчүлүгү бизге да эмдеп коесуздарбы деп сурап атышат. Дарыгерлер вирустук оорулардын алдын алуунун бир гана жолу бар. Алда болсо вакцина алуу экенин белгилейт. Мындан улам оорудан кооптонгон тургундар алдыда сөзсүз вакцина алабыз деп турушат. Ошол эле учурда эмдөөдөн баш тарткан жарандар да бар. Аласыз да. Эмне үчүн аласыздар? Эми алдын ала сактаныш үчүн алыш керек, ден соолук керек. Алам. Учур келгенде алам. Касаларга алыш үчүн аламыз да. Аламыз да кааласа, хаммамыз бала чака. Жок, албайм. Эмнеге? Ишенбейм эч кимсине. Алганга мен вообще каршымын, и семьямды алдырбайм. Ал арада өлкөдө балдардын шал оорусуна каршы вакцина сайыла баштады. Бүгүндөн башталган эмдөө 9 майга чейин уланат. Вакцинаны 3 жана 5 жаштагы, тагыраагы 2016 жылдын 1 апрелинен тарта 2018 жылдын 15 февралына чейин төрөлгөн балдар алат. Эмдөө бекер. Учурда өлкөдө балдардын шал оорусуна каршы дарынын 180 миң дозасы бар. Дагы алып келүү пландалууда. Жалпысынан 270 миңдей бала эмделмекчи. Бибисара Орозалиева, Шарзат Агамбердиев, 7 канал, Жалал Абад.